Маалыматтардын электрондук базасын ишке ашыруу дары-дармектерди жана медициналык буюмдарды жүгүртүү жаатында ачыктыкты камсыздайт. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова дары-дармектер жана медициналык техника менен камсыздандыруу департаментинин бирдиктүү терезесинин ачылышына катышты. Жарандарга сапаттуу жана өз убагында медициналык кызмат көрсөтүү, калкты коопсуз, натыйжалуу жана жеткиликтүү дары-дармектер менен камсыздоо максатын көздөгөн электрондук база тууралуу кененирээк Сүйүнай Тагаева. Өлкөдө дары-дармек соодасы кирешелүү тармак экендиги жашыруун деле эмес. Капчыктуунун баары дары бизнеси менен алектенгендиктен буга чейин өлкөгө кирген дары-дармектер тууралуу так маалымат болгон эмес. Эми аталган тармактын бирдиктүү маалымат базасы аркылуу ар бир жаран өзүнө керектүү дары менен толук маалымат ала алат. Регистрация, сертификация, анан толугу менен биз кандай кызматты, мамлекеттик кызмат өткөзүп атсак, ошол через бирдиктүү терезе аркылуу болот да. Анткени бул жерге толугу менен ар бир Кыргызстанга кирип аткан дары-дармек, медизделие, медоборудование Кыргызстанда каттоо түрүн өтүш керек. Бирок кээ биринде өзүңөр билип атасыңар, азыр ички границалар, союздун границалары ачык, контрабанда да көп болуп атат. Ошондуктан мына азыр кодекс о нарушениях деп ушуларга өзгөртүүлөрдү да киргизип атабыз. Мына ушул бирдиктүү терезенин жаңы кеңсеси дары-дармек жана медициналык техникалар менен камсыздоо департаментинде ачылды. Иш-чарага барган вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова мындай системаны ишке киргизүү менен өлкөдөгү дары-дармек каражаттарын жеткирүүчүлөрдү көзөмөлгө алууга, өндүрүп чыгаруудан тартып керектөөгө, импорттоого дейре жеткирүүдө ар бир таңгакты көзөмөлгө алууга жол ачыларын айтат. Мунун арты менен дары-дармектин баасы 40%га чейин төмөндөтүүгө шарт түзүлөт. Абдан чоң мамлекеттик программа бул санариптүү Кыргызстан. Ошондуктан мен ойлойм, ушул эң негизги компонент болуп, ушу электрондук саламаттык сактоо программасы деп эсептелинет да. Анын дагы бир компоненти мына бүгүн биз болсо күбө болуп аткандай, бул болсо бирдиктүү терезе ушу дары-дармек департаментинде. Анткени бул жерде өзүңүздөр билгендей өтө чоң рынок. Дары-дармек саясаты акыркы жылдары дагы мындай бир сыноого дагы алынган. Ошондуктан биз бүгүнкү иш-чаранын эң негизги максаты ар бир жараныбыз үчүн ушул биринчиден саламаттык сактоо кызматы негизинен, анан ушу дары-дармекке болгон жетишкендиги дагы мындай ыңгайлуу болсун деген шартты түзүп берүү ушул эң негизги максат. Улуттук маалыматтар базасын түзүү эки этап менен ишке кирип, дары-дармектерди сатып алууну, электрондук модулун ишке ашыруу, фармацевтикалык системаны көзөмөлдөө каралган. Ошондой эле дары-дармек бизнесинде көмүскө контрафакттык иш-аракеттердин алдын алууда, дарылардын колдонулушун оптимизациялоодо бирдиктүү электрондук база ачык айкындыкты камсыздайт. Ар бир импорт, ар бир партия, серия товарлар келгенде, ошол уже мамлекеттик реестрге кирген дары-дармектер, анан ар бир алып келинген убакта ар бир партиясы жанагы оценка качестводан өтөт да, ошо сапатына аныктоо процессинен өтөт. Ошонун баарын коопсуздук сапаты аныкталат да. Анан кийин андан тышкары аптекаларды сатылып аткан учурда барып жанагы эми международный практикада мындай да, внезапно барып отбор образцов жасаса болот. Ошол дары отбор со вторичного рынка деген пострыночный контроль деп аталат да. Ошондой 3 деңгээлдеги мамлекет жагынан көзөмөл болуш керек. Эскерте кетсек, буга чейин өлкөгө кирген дары-дармектерге медициналык жабдуулар тууралуу так маалымат белгисиз болуп келген. Мындан улам бул тармактын 10% гана көзөмөлдөнүп келген. Ал эми санариптешүүнүн алкагында ишке ашкан аталган система мамлекетке медициналык кызматтын 98%ын көзөмөлдөөгө шарт түзөт. Ошондой эле калкты тейлөөнүн көрсөткүчү 39%дан 76%га чейин жогорулашы күтүлүүдө. Сүйүнай Тагаева, Жантай Макенов, Пирамида.